Президент Садыр Жапаров көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясынын ишмердүүлүгү боюнча кеңешме өткөрдү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясы ачык акционердик коомунун ишмердүүлүгү боюнча жумушчу кеңешме өткөрдү. Жыйындын жүрүшүндө компаниянын ата мекендик экономиканы стимулдаштыруу, минералдык сырьеолук базаны, өнөр жайды, гидроэнергетикалык потенциалды, санариптик технологияларды өнүктүрүүгө багытталган 32 долбоору, билим берүү, туризм, медицина тармагындагы долбоорлору сунушталды. Сунушталган демилгелердин арасында Ысык Көл облусунда цемент заводунун курулушу, өндүрүштүк кубаттуулугу жылына 5 миллион тонна болгон Кавак Күрөң көмүр бассейнин өздөштүрүү долбоору, Кутти Сай Талды Булак, Андаш кендерин өздөштүрүү бар. Чоң Кемин, Кара Көл жана Орто Токой ГЭСтерин куруу, билим берүү жана IT тармагын колдоо жана өнүктүрүү долбоору, өнөр жай, кайра иштетүү ишканаларын куруу бар. Мамлекет башчысы сунуш кылынган долбоорлордун концепциясын жактырып, улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинг компаниясы ачык акционердик компаниясынын 2022 жылга карата бюджетин бекитип, долбоорлорду өз убагында жана сапаттуу ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгиледи. Көчмөндөр мурасы улуттук холдинг компаниясынын алкагында сунушталган бардык долбоорлор көрсөтүлгөн убактысында аткарылышы керек. Бул долбоорлор социалдык экономикалык маселелердин комплексин камтыйт, андыктан алардын эффективдүүлүгүн жана өзүн актоосу биз үчүн өтө маанилүү деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Маалымкат улуу көчмөндөрдүн мурасы улуттук холдинг компаниясы ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын кен казуу тармагын реформалоо маселелери жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин 2021 жылдын 29 январындагы номер 5 жарлыгын ишке ашыруу максатында түзүлгөн. Мекеменин негизги максаттарынын бири эл аралык тажрыйбаны колдонуу менен жер казынасын пайдалануу жана экономиканын аны менен байланышкан тармактары жаатындагы долбоорлорду ишке ашыруу үчүн колдоо болгон мамлекеттик ресурстарды максималдуу концентрациялоого жөнөмдүү ири интеграцияланган структураны түзүү болуп саналат.